Сұрап мен. Берді да сізге, неге берді? Вы составляете, пожалуйста? Давай, Александр. Нет. Вы меня остановили, время отняли и составлять не будете. Правильно, а так? Нет, я неправильно. Правильно сказал? Нет, неправильно. Почему неправильно? Потому что там поворот есть. Там есть поворот. Вы хоть видели, где я развернулся? Я видел, что разворот. Ну а видели где? Где? Там, где остановка. Ну вот. После остановки. После остановки там нет разрыва разве? Нет, что ли? Ну я не знаю, у вас спрашиваю. Там есть, по-моему. Сейчас вот я на... Ну вот, а вы меня остановили, говорите сплошная. Я специально до туда доехал, развернулся. Сам знаешь. До этого там разрыв был. Там потому что поворот есть, да? Там сымбат, там поворот вниз, спуск есть. Не, отсюда можно вот направо. Там оба разрыва было. Я же здесь не первый год живу. Сейчас вот не видно. Но тем более не видно, а вы останавливаетесь. Я в любом месте могу развернуться. Предупреждение не делают, пишите. Нет. Протокол бар екен. Ассаламалейкум. Сіздерге бір қайырлы бар. Кеттім айдоочусуна жолдош тартышке протокол түшүш керек. 11 март 2020 жылкы сүрөт. Ошо бойдон ушу кишини колго түшүрө албай атам да. Меймандарың кетті, азамат? Я. Меймандарың кетті. Меймандарың кетті де. Меймандар билбейм. Мына 55-90. 55-90. Пешеход 11 мартта? Ооба. 11 мартта сүрөт мынау. Ошол бойдон бул кишини кармай албай атам. Бул кетип атабы? Айдап кетти. Не экен? Таксыр сизге бир иш бар эле да? Бир иш бар эле. Ушул жерден бүтүрүп койсок өзүңүзгө жакшы болот эле. Азыр келем о, кемер калып. Несі? А сіз не айдап алдыңыз бұның машинасын? Мен негізінде айдайм. Айдоочулук көлүгү жок. Айдоочулук көлүгү жок болсо эвакка туруп чакырбайбы? Жок, бул каршылык көрсөтүп, эмне кылсам энди эвакка чакырат. Анда ошондой жери бар, каршылык көрсөтсө гана эвакуатор чакырабыз деген. Бул азыр мисалы үчүн акысы жок да бунун мунасын айдаган. Эвакуатор чыксын деген жер жок. Эвакуатор менен Алпарат деген жери бар да, жолдош пропуск. Протокол түзүш керек эле, мен атайын ошо токтодум эле, көрүп калып. Келет. Качан келет? Шарда эле го. Азыр келсе, мисалы үчүн мен машинам эмес, бул башка бирөөнүн машинасы деши да мүмкүн да. Туп тура. Мен ошонусуна дагы далил бар магачы, ушул машинасы экенин. Түзүш керек эле, мыйзам баарыбызга бирдей да. Турабы? 11 мартта мага балдар тартып жөнөткөн, мен ошо бойдон колум тийбей аткан. Көрүп калсам, эгер өзүн көрүп калсам, өзүнө токтобойт элем, себептен да өзүнө өзү түзбөйт да. Өзү кызмат, ушул машинада кызмат кылып жүргөнүн көргөм. Линияга чыгып, жаныңарда монтип патрулька менен шериги менен көрө эле келем да. Эми газ көрүп калып, токтоп атайын келип атам. Качан келет эми ал? Мен күтөбүз да. Күтөбүз. Мен азыр мисалы үчүн өзү бир эреже бузууга бир эле жолу чара көрүлөт да. Турабы? Азыр өзү келип, айдоочулук бөлүм берип, тийиштүү протоколду түзүрүпкөндөн кийин мен буну жарыяласам, мисалы үчүн силердин үстүңөрдөн жогору жакта караган кызматкерлер дагы эч кандай чара көрбөйт да.
себеп дегенде уже чара көрүлгөн болот видеодочу. А эгерде азыр видеону да чыгарып жүрсем, ушул бойдон протокол да түзүртөт, анан кызматтык иликтөө да жүргүзүш мүмкүн. Ошого азыр айттым, эгер азыр кетпей 5 мүнөт өзүңүз туруп бүтүрсөңүз өзүңүзгө жакшы болмок деп ошон үчүн айттым мен. Туура эле айттымбы? Аз мен кете берсем деле болот. Ушул бойдон деле чыгарып коем. Ушул кызматкер экенин мен тастыктап берем. Буга чейинки да видеолор бар да, себептен ушул машинада отурганын, ушун отуруп кызмат алып бара жатканым бар. Буга чейинкиси дагы бар. Сен күтө туралы алып келет. Мен көрдүм. Келбей деле коюш мүмкүн. Келет. Мен азыр убактым деле тартып, ашып барса бир 20 мүнөттө бүтө турган иште эле келдим мен. Анан кетип калдым да. Качан келет эми? Жолдош прапорщик. Падыша болуп отурасың жерде. Я. Кандай дейсиз? Права жазып атабыз дейм. Права жазып атабыз. Айыпка жыктыңызбы? Ушинтип жазганга уруксатпыз. Уруксат эмеспиз же. Жолдош прапорщик. Вот. Ушинтип жазганыңыз туура эмеспи дейм. 1284 буйругуна туура келеби, туура келбейби? Айт 12. Я. Кандай буйрук дейсиз? 1284 буйругуна туура келеби, туура келбейби дейм. 1284 боюнча сиз кандай кылып айып түзүшүңүз керек? Мына мисалы үчүн бул жак жолдош прапорщик туура эле түзүп атат. А бул жактагы айдоочу сиздин астыңызга келип алып, монтип ийилип турат. Бул туура эмес да. Туурабы? Кар жаап атат, же жамгыр жаап атат деп айтсаңыз болот эле, эгер аба ырайы начар болсочу. Жолдош прапорщик, ассаламу алейкум. Сизге бир кайрылуум бар эле. Мынау кесилишке барып, бир-эки жагдайды көрсөтүп коюнчу сизге. Жүрсөңүз. Аялдамага чейин такси унааларын алып эске албаганда башка айдоочулар унаалары жөнүнө турат да. Ошо унаалардын кесепетинде мына жүргүнчү ташуучу унаалар моюнуп токтоп, мына караң. Мына өтүп атат. Айла жоктунчу. Түздөн түз бир себеби мына. Таксилерди айтпай эле коелу. Жок эми 5 метр такай. 15 метр болуш керек. Мына эң биринчи кезекте мына Toyota үлгүсүнө унага чара көрүп, андан кийинки турган унага да чара көрүп, мына онда жазгын же фитпи. Ушуларга чара көрсөңүздөр, мына тыгын азаймак эле да. Тыгын азайса башка айдоочуларга да тоскоолдук жаралмак эмес. Туурабы? Блокиратор коесузбу же эвакуатор менен алып кетесизби? Же айдоочун таап алдыртасызбы? Эртеден бери турат да ушул уначы. Ассаламу алейкум. Бүгүн 1 ноябрь 2020 жыл. Бизге 11 март 2020 жылы бир прапорщиктин жеке унаасы эреже бузуп турат деген билдирүү келген болчу.
ошол убакыттан бери эч эле кол тийбей, эч эле мүмкүнчүлүк болбой ошол кызматкерге протокол түздүртө албай жүргөнбүз. Азыр мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Мына фит унасы 5590 ОАЛ мамлекеттик белгиси. Ушул унаанын айдоочусу, кызматкер, прапорщик могул жерде кызмат алып жүргөн болчу. Кызмат өтөп жатты эле. Мен келгенде бир Матизди токтотуп, мен келгенге чейин токтотуп, анан ал Матиздин айдоочунун сөзү боюнча айдоочулук күбөлүгү жок экен. Ошону айып короого алып кетти эле. Эми мен азыр аны күтүп атам. Келеби экен депчи. Эгер келбесе, болгон материалды чыгарып берем. Протокол түзүлбөдү деп баса белгилеп кетем. Анан биз видеону жарыялагандан кийин бул кызматкерге тийиштүү айып протоколу да түзүлөт. Анан тийиштүү жетекчилер, кызматкерлер тарабынан кандайдыр бир чара да көрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан азыр ушул унаанын айдоочусу келип, ооба мен эреже бузуп турмун деп тийиштүү документтерин берип, айып протоколду түздүртүп койсо өзүнө эле жакшы. Себеп дегенде бир эреже бузууга бир гана чара көрүлөт. Мыйзам боюнчачы. Мына 20 мүнөткө жакындап калды. 20 мүнөттөн бери күтүп турабыз. Биякта шериги да турат. Ошого чабып атат окшойт. Ошондой. Бир аз күтө туралы. Эгерде келбесе, мен да кете берем. Болгон материалды чыгарып кое берем. Анан YouTube'дан көрүп, тийиштүү жетекчилер, кызматкерлер да чара көрөт. О, шериги. Келе турган болду? Келем деди. Мейли келсе анда күтө туралы. Келсе күтө туралы. Жигиттер, биз түз эфирибизди азыр бир 5 мүнөткө токтото турабыз. Андан соң улантабыз. Асыр намазын окуй эле келем, асырды окуп алайын. Убакыт өтүп кетти. Билбейм мен. Болду эми мамилеси ушул да эмне кылайын эми. Мамилеси ушу. Өзүнөн көрсүн. Мен күттүм турабы. Келсин, жаздырып койсун депчи. Биз азыр айткандай түз эфирибизди улантып атабыз. Жанагы кызматкер келди дагы, мен көзүмчөчү. Намаздын убагы өтүп баратканына байланыштуу асырды окуп алайын деп, мына үстүндө спортивканы тияка барып жайып, коматты айтып бүткөндөн карасам бул жактан басып келдим, ал көчөдөнчү. Ал көчөдөн басып келип, мен намаз окугучакты тийиштүү документтерин берип, шеригинечи протокол түзүлткөнү келиптир деген ойдо мен намазды улантып бердим. Экинчи ракетти окуп жатканымда унаасын жүргүздү дагы белгисиз тарапта кетип калды. Ошол жолдош прапорщик. Шериги болсо турат бул жакта. Мына кыскасы ошондой туугандар. Бизде жетиштүү фактылар бар, жетиштүү далилдер бар. Ошол уна эреже бузуп турган, тагыраак айтканда жанагы жөө жүргүнчү өтө турган өтмөктү тебелеп туруп алган. Анын айыбы 1000 сом болуш керек, адашпасам. 15 күнүн ичинде төлөсө 500 сом болот. Жана эгерде азыр жолдош прапорщик
биздин талапка баш ийип тийиштүү протоколду түзүткөндө ошол менен эле аяктамакта ал киши өзүнө өзү иш ашырып алды кыскасы. Ошондой. Баарыңарга ийгилик, жол эрежесин так сактагыла.